Катраң айылында элдин демилгеси менен менин айылым долбоорунун максатын ишке ашырууда Корея Республикасынын каржылоосу менен бул күнөскана курулган. Бул күнөсканада жер жемиштердин бир нече түрүн өстүрүп жаткан учуру. Ал эми быйылкы жылкы биринчи түшүмдүүлүк жакшы натыйжа бергендиги көрүнүп турат. Аталган долбоордун экинчи этабында айыл элинин кирешелерин арттыруу максатында жашылча өстүрүүчү күнөскана курулуп пайдаланууга берилген. Анын узундугу 30 метр, туурасы 17 метрди түзөт. Мында өндүрүлгөн экологиялык жактан таза продукциялар жергиликтүүлөрдүн, ошондой эле балдар бакчасын жана мектептерди камсыз кылат. Бул долбоор Корея Республикасынын демөөрчүлүгү менен курулду. Биздин айыл өкмөттө 3 этап менен аткарылууда. Буга чейин биринчи этапта Кой Таш орто мектеби ремонттон өткөзүлгөн. Эми экинчи этабы мына өзүңүздөр көрүп чыктыңыздар, күнөскана. Үчүнчү этабы бул муздаткыч. Бул эми негизги долбоордун максаты ошо айыл өкмөттүн аймагында баягы аз камсыз болгон жарандарды бир натуралай таза азыктар менен камсыз кылуу максатында ишке ашырылып атат. Элет элинин үй бүлөлүк кирешелерин көтөрүү үчүн мөмө жемиштерди муздатып сактоочу кампа курулган. Жалпы сыйымдуулугу 60-70 тоннаны түзөт. Кампада алма жана башка мөмө жемиштери сакталып, жогору баада сатуу мүмкүнчүлүгү бар. Мындай иштер элдин турмуш шартын жакшыртып, кирешени көбөйтүү максатындагы аракет деп белгилешет. Борбордук базарлардан алыс болгондуктан элдин каалоо тилектери ушул өзүбүздүн айылда өстүрүлгөн таза экологиялык таза азыктар менен камсыздандыруу максатында ушул теплица курулган. Азыркы мезгилде мына өзүңүздөр көрүп тургандай бадыраң өстүрүлүп жатат. Бадыраңдын алынган түшүмдөрү өзүбүздүн ички базарларыбызда сатылып жатат. Бул дегенибиз ушул биздин таза экологиялык өндүрүлгөн продукция менен эл камсыз болуп, аз болсо дагы жок дегенде бир 30-40% тургундарыбыз ушул теплицадан өндүрүлгөн азыктар менен камсыз болот. Эске салсак, мындай иш-аракеттерди жасоого ири инвестиция тартылып, 8 миллион сомдон ашуун сумманы түзгөн. Мындай иштерди жүзөгө ашырууда айыл аймактын жалпы жамааты жана Катраң айылы коомдук фондунун мүчөлөрү эмгек жасашкан. Мындан сырткары жергиликтүү бийликтин салымы, колдоосунда ишке ашкан.